Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү тема информациялык модель жана анын түрлөрү, берүү формалары. Бүгүнкү сабактын максаты, бүгүнкү сабактан эмнелерди үйрөнүп алабыз? Информациялык модель жөнүндө түшүнүк алабыз. Информациялык моделдин түрлөрүн окуп үйрөнөбүз жана ошондой эле информациялык моделдин берүү формалары жөнүндө маалымат ала алабыз. Эми жаңы сабакка кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында бул жерде мурдагы өтүлгөн сабактардын ичинен суроолор түзүлдү. Бул модель деген эмне? Модельдөөнүн себептери, модельдин түрлөрү, кандай түрлөрү бар жана материалдык модельдерге эмнелерди мисал келтирсек болот. Ошол эле учурда информациялык модельге эмнелерди мисалга келтирсек болот. Эми окуучулар баарыбыз ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Эгерде эсибизде болбосо, конспект дептерди ачып, ар бир суроого жооп берип чыгабыз. Бул жерде информациялык модель бүгүнкү тема. Биз мурдагы сабакта информациялык модельге сүңгүп кирбесек дагы мисалдарды келтиргенбиз. Эмнелер мисал боло алат? Анда бүгүнкү сабактын планы. Биринчи план информациялык модель жөнүндө түшүнүк алабыз. Экинчи бул информациялык модельдин түрлөрү, үчүнчү информациялык модельдин берүү формалары, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Түйүндүү түшүнүктөр. Бул жерде бүгүнкү темада колдонулган түйүндүү түшүнүктөр берилди. Анда биринчи план. Биринчи план бул информациялык модель. Информациялык модель деген эмне? Информациялык модель бул оригиналдын ички касиеттерин жана алардын сырткы дүйнө менен болгон байланышын чагылдырган модель бул информациялык модель болуп эсептелет. Эми биз мурдагы сабакта өткөнбүз. Оригиналдар эмнелер болушу мүмкүн? Оригинал бул каалагандай объект жана кубулуш, процесс оригинал боло алат. Ошол оригиналдын демек эмнесин излеткен? Ички касиеттерин жана алардын сырткы дүйнө менен болгон байланышын чагылдырган модель информациялык модель болуп эсептелет. Мисалы, информациялык модельге бул жерде сүрөттөлүш, бул бир имараттын схемасы берилди. Бул макет эмес, схемасы, ички схемасы. Имарат кандай схемада курулуш керек, кандай эрежелерге баш ийиш керек. Мисалы, тепкич кайсыл жеринен болуш керек, эгерде көп кабаттуу болсо, тепкич кулап кетпеш үчүн кандай системага, кандай эрежеге баш ийип курулушу керек. Ошол суроолордун баардыгы куруудан мурда схемасын түзүүдө берилет. Бул информациялык модельдин бир мисалы болуп эсептелет. Жана бул жерде бул химия сабагында силер жакшы билесиңер, менделеевдин мезгилдик системасы. Менделеевдин мезгилдик системасы дагы бир информациялык модель болуп эсептелет. Түшүнүктүү болгон болсо, анда экинчи планга өтөбүз. Экинчи план бул информациялык модельдин түрлөрү. Биз мурдагы сабакта да айтканбыз, модель өзү эки топко бөлүнөт. Информациялык модель, материалдык модель. Материалдык модель бул кармап көрүүгө мүмкүн болгон модельдер. Мисалы, үйдүн макети болушу мүмкүн, самолеттун макети болушу мүмкүн жана башка. Ал эми бүгүнкү тема бул информациялык модель. Информациялык модель өз ичинде үчкө бөлүнөт. Бул вербалдык модель, аралаш модель жана белги модели болуп. Вербалдык модель деген бул элестүү модель болуп эсептелет. Кыргызчага отурганда элестүү. Элестүү модельдерге бул сүрөттөр, чиймелер вербалдык модельдин жана бул ой формасындагы модель дагы бул вербалдык модельге мисал боло алат. Ой формасындагы модельге мисалы композиторлор кандайдыр бир музыка жаратууда биринчи ал оюнда ошол музыканы жаратып, анан гана кагазга түшүрүп, ноталарын түшүрөт. Бул дагы бир вербалдык модель болуп эсептелет. Же болбосо акындар ыр жазышат.
Биринчи алар оюнда ошолорду жазышат, андан кийин гана кагазга түшүрүшөт. Бул дагы вербалдык модель болуп эсептелет. Экинчи топ аралаш модельдер. Аралаш модель бул таблицалар, графиктер, схемалар жана диаграммалар болуп эсептелет. Информациялык модельди берүү формаларында ар бирине токтолобуз. Үчүнчү топ бул белги модели. Белги модели бул сөздүү жана формулалар болуп экиге өз ичинде бөлүнөт. Түшүнүктүү болдубу? Экинчи план информациялык модельдин түрлөрү. Демек, 3 түрү бар экен: вербалдык, аралаш, белги. Ар бир түрү өз ичинде дагы топторго бөлүнүп кетет экен. Анда үчүнчү план. Үчүнчү план бул информациялык модельди берүү формалары. Кандай түрлөрдө берилет? Бул биринчи бул сөздүү түрдө берилет. Бул сөздүү модель болуп эсептелет. Сөздүү модельде абалдар, же болбосо окуялар, же болбосо процесстер кадимки табигый тилде берилет. Мисалы, кыргыз тилинде, орус тилинде. Жана ал өз ичинде экиге бөлүнүп, илимий модель же болбосо сыпаттоо жана көркөм сыпаттоо болуп. Эми илимий сыпаттоо. Илимий сыпаттоодо бул маалыматтар бул жерде илимий түрдө берилет. Мисалга келтирсек, силердин тарых сабагыңар, же болбосо физика, же болбосо химия сабактарыңарда берилген маалыматтар бул илимий маалыматтар. Ошол эле учурда илимий модельдерге мисал болот. Илимий сыпаттоонун эң башкы сапаты бул логикалык жана так маалыматтар болуп эсептелинет. Ал эми көркөм сыпаттоого же болбосо көркөм модельге бул адабий көркөм чыгармалар мисал болот. Сөздүү модельди түшүндүк, сөздүү формада берилген модельди. Экинчи бул математикалык модель. Математикалык түшүнүктөр жана формулалардын жардамы аркылуу берилген модель болуп эсептелет. Эми бул жерде силер билесиңер, квадраттык теңнемени чыгаруу формулалары берилген. Бул математикалык модельдин бир мисалы болуп эсептелет. Кийинки кандай да формада берилиши мүмкүн? Бул таблица формасында берилиши мүмкүн. Таблица деген бул жолчо жана мамычалардан турган тик бурчтуу формасындагы информациялык модель болуп эсептелинет. Бул жерде таблицаны биз баарыбыз эле билебиз, биздин турмушубузда таблица дайым эле кездешип жүрөт. Таблица демек бул жолчолор болуп эсептелинет. Бул вертикалдык түрдө түшкөн бул мамычалар болуп эсептелет. Ал эми ошол жолчо менен мамычанын кесилишиндеги область бул ячейка болуп эсептелинет. Эми карагыла, мында жолчолорунда мисалы бир объект боюнча жалпы маалымат берилет. Ал эми мамычаларында бардык объекттердин бир эле касиети боюнча маалымат берилет. Кийинкиси бул график формасында. График деген бул кандайдыр бир чоңдуктун башка бир чоңдуктан көз карандылыгын көрсөтмөлүү түрдө чагылдырып берүүчү модель болуп эсептелет. Бул жерде төмөндө температуранын 3 күндөгү сааттарга карата көз карандылыгын көрсөткөн график бул жерде көрсөтүлгөн. Мисалы 15 октябрда 12де канча 11 градуска чейин, мисалы эң ысык учур ушул жерде атталган экен. Мисалы эң температура төмөн болгон кайсы саат жана кайсы күн билүү үчүн төмөн болгон, демек бул 17 октябрь, бул саат 12ден кийин бул температуранын эң төмөн учуру катталгандыгын график аркылуу эле биз түшүнө алабыз. Эми карагыла,
Мындан кийинки берүү формалары бул диаграмма болуп эсептелет. Диаграмма бул сандык мааниге ээ болгон таблицанын графикалык сүрөттөлүшү. Диаграмманын эки түрү берилди. Бул гистограмма түрү, бул тегерек формасындагы диаграмма. Диаграммада берилген маалыматтарда бул гистограмма түрүндө берилген диаграммада мисалы 2013, 2014, 2015 жылдардагы алма, апельсин жана банандын мисалы сатылышынын көрсөткүчтөрү. Бул жерде биз 2000 мисалы банандарды караганда 2013 жылы банан сатуу төмөн болгон экен. Мисалы 2014 жылы бул жогорку көрсөткүчтү көрсөткөндүгүн диаграммадан дароо эле байкасак болот. Ал эми тегерек диаграмма бул үлүштөрдү көрсөтүүдө канча пайыз үлүшү бар экендигин аныкталат. Кийинкиси бул схема. Схема формасында берүү информациялык модельди. Схема деген бул кандайдыр бир объекттин жалпы жана негизги өзгөчөлүктөрүн шарттуу белгилердин жардамы аркылуу берүү болуп эсептелет. Схемалар өз ичинде бул карталар, графтар жана блок схемалар болуп бөлүнөт. Карталарга мисалы биз Кыргызстандын же болбосо дүйнөлүк картаны алсак болот. Графтар, блок схемалар. Түшүнүктүү болдубу? Демек, информациялык модельдер кандай формаларда берилиши мүмкүн экен? Сөздүү формада, математикалык формулада жана таблица түрүндө, график түрүндө берилиши мүмкүн экен, жана диаграмма түрүндө и схема түрүндө берилиши мүмкүн экен. Анда түшүнгөн болсок, бышыктоо максатында бул жерде ошол жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен суроолор түзүлдү. Бул суроолорго ар бир окуучу өзү жооп берет. Бул модель деген эмне? Информациялык модельге аныктама бересиңер жана информациялык модельдин түрлөрүн атайсыңар жана вербалдык модельдерге мисал келтиресиңер. Схема жана анын түрлөрүн айтып бересиңер жана диаграммага аныктама берип, аралаш информациялык модельдерди дагы санап бересиңер. Бул суроолорго ар бир окуучу баарыбыз өзүнчө жооп бергенге аракет кылалы. Анда бүгүнкү сабактын тапшырма теманы конспекттелеп, окуп, түшүнүү жана интернеттен кошумча маалыматтарды карагыла. Информациялык модельди биз десек, маалыматтар таба алабыз жана ушул сабакта айтылбай кеткен жагдайлар же айтылбай кеткен маалыматтарды кыскача дептерибизге жазып алсак жакшы болот. Анда тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, саламатта калгыла.